Суук түшүп, өлкөдө кайрадан энергетикалык көйгөй башкы орунда. Электр энергиясын үнөмдөө багытында бир катар чектөөлөр кабыл алынды. Катарында кышкысын үй жылытуу үчүн колдонулган 3 фазалуу жарыктарды колдонуу да чектелген. 3 фазалуу абоненттердин катарын шаар тургуну Жапар Намашамов да толуктайт. Ал буга чейин жашаган үйүн электр энергиясы менен гана жылытып келген. Айына 15 миңден 30 миңге чейин төлөп жүргөн. Энергетиктер ага эскертүүлөрдү берип, 2 жума мурун пломба басып кетишкен. 1,5 жума болду, 2 жума болду. Ошондон бери жагып атабыз, Кудайга шүгүр. Ага чейин свет иштетет элек, отопленияга. Азыр болсо келип эскертип пломба басып кетишти. Ошо пломба баскандан кийин отту, көмүрдү тынбай эле жагып атабыз. Көмүр менен кайра арзан эле болот негизи. 20 миң, 25 миң, 15 миң суукка карап да. Айына ошо. Эң ылдый 15 миң төлөйт элек. Өлкөдө бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, ал эми 3 фазалуу абоненттерге 10 киловаттык чек киргизилди. Мындай кадам кыш мезгилин ийгиликтүү өтүү жана электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу максатын көздөйт. Дегенменен борбор калаада абоненттер электр энергиясы аз берилип, үй тиричилик иштерине да жетпей жатканына нааразычылыктарын билдирип жатышат. Бирок адистер бир фазалуу абоненттерге 5 киловатт электр бир күнгө жетет деп эсептейт. Эми 5 киловатт бул үй тиричилик үчүн жетиштүү кубаттуулук. Ал эми жылытуу багытында иштетпөөнү биз түшүндүрүп кетебиз да. Бул башка ошо альтернативдүү багыттар менен иш алып барышат. Көп абоненттерге негизи ошол электр жылытуу багытында күз-кыш мезгилинде негизи уруксаат албаган керектөөчүлөрүбүз өтө көп. Ошолорду азыркы күндө эгер аларда ошондой колдонуп жаткан электр жылытуу агрегаттары болсо, аларды биз өчүрүп, пломбалап иштетпөө багытында иштерди азыр тынымсыз жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча электр энергиясын колдонуу кескин өстү. Ишкана калкка электр энергиясын жеткире албай калды. Мындан улам жерлерде энергетиктер тарабынан тынымсыз рейдтик иш-чаралар өтүүдө. Алар кафе, ресторан, ашкана, мончо, ошондой эле жеке турак үйлөрдү текшерүүгө алууда. Иш-чара алкагында электр энергиясын үйдү, ишкананы жылытуу багытында колдонгондору жеринде өчүрүлүп, пломба басылууда. Мындай рейд бүгүн да уланды. Үйлөргө баягы, бул болсо трехфазка ошо отопленияга, ошо отопленияда өчүп турат. Бул жерге өткөндө ошо неме абонент жоктугуна байланыштуу бул жерде эскертүү бергенбиз да. Неме өчпөй калган да. Пломба басылбай калган. Азыр ошол отпечаткаларды жабыштырып кетебиз, ошол ойдон жазга чейин туруп турат да, иштетилбей. Бүгүн президент Садыр Жапаровда коомдо катуу талкуу жаратып жаткан электр энергия жана көмүр маселеси боюнча өзүнүн Facebook баракчасынан билдирүү жасады. Энергетика тармагынын азыркы банкрот абалга келишине коңшу өлкөлөрдүн кагазга кымбат баада сатып алып, элге арзан берип келгенин, калган каражаттар чоңдордун чөнтөгүнө кетип турганын билдирди. Учурда бул жагдайга бөгөт коюлуп, энергетика системасындагы миллиарддаган карыздардан кутулуп жатканы айтылат. Суунун башында туруп, кошуна өлкөлөрдөн кышкысын электр энергиясын сатып алып турушкан. Кыргызстан үчүн бул өтө уят иш. Арзан баада алса дагы мейли дейсиң го. 1 киловаттын 5 сомдон алышып, элге 77 тыйындан берип турушкан. Албетте, 5 сомдон деп кагаз жүзүндө көрсөтүлгөнү менен чыныгы баасы арзан эле болсо керек. Калганы чоңдордун чөнтөгүнө кетип турган. Балким ушундай кызыкчылыктарды улантып, жыргап жашай бериш үчүн өзүбүздө жаңы ГЭСтерди курушкан эместер. Жыйынтыгында 140 миллиард сомго жакын карызга батырышкан. Бүгүнкү күндө мына ушул сумманы энергетика министрлиги ички жана тышкы булактарга карыз. Бул деген банкрот дегенди билдирет. Былтыр мен ишке жаңы киришкенде энергетика системасынын акыбалын көрүп алып, төбө чачым тик турган. Ошондо эле энергетика министрлигине тапшырма бергем. Мындан ары 1 тыйын карыз албайсыңар. Импортту 5 сомдон алууну токтотобуз. Бизде өздүк наркы канча болсо, ошончодон алабыз же өзүбүздөн иштеп чыгабыз деп. Мына бүгүн импорттун баасы 2 сомдун тегерегинде болуп жатат. 140 миллиард сом карызды көбөйтпөстөн четинен кутулуп баштадык. Кичи жана орто ГЭСтерди сала баштадык. Кудай буйруса 2024-2025 жылдарга барып, энергетика системасын кризистен алып чыгабыз. Импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланабыз. Анча-мынча мүчүлүштүктөр сөзсүз болот. Айла жок, чыдайбыз. Энергетиктер дээрлик 1 жылдан бери элден электр энергиясын үнөмдөөнү өтүнүп келет. Калк арасында бул сунушту түшүнүү менен кабыл алгандар дагы, кыжырланып каршы чыккандар дагы бар. Ага карабай пайдалануучулар эскертүүлөрдү көңүл сыртында калтырууда.
Анткени өлкөдө өткөн айда электр энергиясын үнөмдөө боюнча жакшы жыйынтык болбоду. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз. Мындан улам бул кышта өлкөдөгү эритүүчү заводдордо электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле Мончо сауналарга энергиянын башка булактарына өтүү сунушталууда. Убсыра Ороздалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.